бир мындай басынтып, ушундай бир башкача бир мындай сезимдер болгон учурда, башкача сезимдер болгондо мындай таң калып, бирөөгө мындай башкача бир мындай кызганыч, көрө албастык, ушундай сезимдер пайда болгон учурда, учур бул деген сиздин эмеңизди, вибрацияңызды аябай төмөндөтүп жиберген учурлар болот да. Ошол эң төмөнкү вибрация болуп эсептелет экен да. Эми ошол эмнеден пайда болот, кандай, кайсы учурда пайда болот, ошону байкайлычы. Мисалы, аябай көп адамдарда бир мындай эме сезимдер пайда болот да. Ар кандай сезимдер пайда болот. Мисалы, кайсыл учурда сизде позитивдүү эмоция пайда болот. Позитивдүү болгондо сиз мындай кубанасыз, сүйүнөсүз, мындай бир нерсени кылганга аябай умтуласыз, аракетиңиз башталат да, мындай колумдан келет, баары мен жасай алам. Ушундай бир сонун сезимдер пайда болгон учурда, мисалы, кыла турган ишиңизге өзүңүз көрө аласыз, кандай ийгилик жарата аласыз, же болбосо эмнени кыла аласыз, ошого мындай өзүңүздө бир мындай колумдан келе турган нерсе, мен муну жөн эле кылып коем дегендей, ушундай бир ишеним, анан оптимизм пайда болот да. Сиз мындай оптимисттүү адам болуп каласыз да. Баары колуңуздан келген, баарын кылган, ушундай бир энергия пайда болот да. Ар бир адамда ушундай сезимдер болот экен. Сиз баарына ыраазы болосуз да, кылган нерсеңиздин баардыгына, балдарыңызга ыраазы болуп, сүйүнүп, жакшы көрүп, бир тоону томкоруп, ой томкор ийет дейт го. Мына ошондой сезимдер пайда болгон учурда сиздин эмоцияңыз аябай көтөрүлөт дагы, ишке жөндөмдүүлүгүңүз аябай артат да. Өзгөчө биздин бизнесте, именно Smart Rich компаниясында иштеп атканыбызда, биздин эмоциябыз качан көтөрүлөт экен, качан ошондой сезимдерде болгонубузда да. Анан көпчүлүк адамдар муну билбей эле болбогон нерселерге таарынып, болбогон нерселерге эле убактыбызды кетирип, ушундай бир эмебизди, ушул жогорку вибрациябызды төмөнкү түшүрүп алган убакыт болот экен да. Кайсыл учурда төмөнкү түшүп кетет? Ушунун 10 мисалдарын айтып коеюн да сиздер үчүн. Бул негативдүү эмоциялар качан пайда болот? Канткенде биздин вибрациябыз аябай төмөн түшүп кетет да. Кайсыл учурдарда эң биринчи эле негативдүү эмоцияларыбыз көбүнчө эң биринчи эле биздин көрө албастыгыбыздан башталат экен да. Бир нерсеге, бирөөлөргө таарынып, бирөөлөрдүн ийгилигин көрө албай, же болбосо кошунабыз деле, жөнөкөй эле жашап жүргөн биздин кошунабыз деле бир жакшы накай кылып забор салып алса деле, кээ бир адамдар карасаң кайсы кыйын эме забор салып алса эле кыйын болуп калыптырбы, ушул забордон эле өзүнчө эле бир кыйын карасаң деп эле ал адамды сынап баштайбыз да. Анан анын ийгилиги эми ошол заборду жакшынакай салып алса деле биз көрө албай баштайбыз да. Муну кайсы акчасына салды дегенсипчи. Ушул эң эмеси биздики. Ушул көрө албастык, аябай неме мындай жинин келип кыжырдануу, өзгөчө мындай токтомусуз деп коет го, мындай бир орунда тура албаган, мындай ушундай убактарда адамдын эмоциясы аябай түшүп кетет экен да. Төмөнкү вибрацияда эмоция пайда болот экен. Ооба. Бүгүнкү күндү таңды көрүүнү насип кылсын дейт. Ооба, Алла Таалабызга ушуга ыраазычылык билдирели. Мындан аябай кыйын да чыгыш. Көбүнчө эле ушул резко ачуу келип, ушундай мындай кыжырданып, ички дүйнөңүздөн баягы бирөөгө жиниңиз келип эметсеңиз, ошончолук сиздин жашооңузда бир ошол вибрациянын баягы эмоциянын төмөндөшүнө
эмелер дарбазалар ачыла баштайт экен да, жол башталат экен. Сиз эмне болосуз? Бир кишини жаман көрүп калсаңыз же болбосо бирөөгө таарынып калган болсоңуз, ошого өч алганга эмне болот? Сиздин каныңыз кайнай баштайт дегендей. Кан айлануу системаңыздын өзгөрүшү, ички дүйнөңүздөгү жүрөгүңүздүн соккону, кыймылдаган ошол күнкү бир нерсени жазайм деп аракет кылган болсоңуз, ошонун баарын аябай мындай таасирин тийгизет экен да. Анан эгерде сиз аны көпкө чейин кармап алган болсоңуз, ошол эмоцияда жүрө берген болсоңуз, ошол көнмүш адатка айланып калат дагы. Бир эле адамды жек көргөндө, койчу ушул мага баланчанчы эмеде мынтип койду эле, мындай жаман мамиле кылып койду эле деп каныңыз кайнай берет экен да, көбөйө берет экен дагы. Сиздин баягы төмөнкү вибрацияңыз аябай күчөйт экен да. Бул аябай коркунучка алып келет да. Коркунучка алып келет деген эмне? Сиздин ошол жаман көргөн адамыңызга эмне болот? Жек көрүү сезимдерин өркүндөтө берип, сиз эмне кыласыз? Өзүңүзгө ооруну пайда кылат экенсиз. Мына ар бир күндө айтылып атат, Айпери Максатбековна өткөндө аябай сонун теманы өткөн, ушунчалык берилип уктум эле да ошол теманы. Ошол темада аябай көп нерсе айтылат. Чындыгында кайсыл жерде эмне оор пайда болсо, демек сизде кыжырдануу бар да, сөзсүз түрдө. Биз канча нерселерди байкабай эле өзүбүзгө кабыл ала алабыз дагы, ошонун баары тең эмне биздин денебиздеги ар бир клетканын иштешин буза баштайт да. Бизге эмне керек? Ошол негативдүү эмоция бизге ооруну гана алып келет экен. Эмне кылабыз? Кантип ошол эмоциядан кутулабыз? Биз ошого биринчи эле стоп дешибиз керек да. Ошол кыжырданып атат. Анан ошонун плюс жагын карашыбыз керек да. Плюс жагын токтотобуз ошону бизде, денебизде. Биз канчалык күнгө аны көбөйтө берсек эмне болот? Баягы торсионный поле дегендей, биз аны эмне кылабыз? Огош бетер күчөтүп, баягы спиральды улам чоңойто берет экенбиз да. Улам чоңойгон сайын биздин негативдүү эмоциябыз ошончо көбөйө берет экен дагы. Биз ошонун баарын тең өзүбүзгө кайра наоборот калыптандырып алат экенбиз да. Биз ошого стоп деп токтотобуз дагы. Эмне кылабыз? Жакшыга алмаштырганга үйрөнөбүз да. Жакшыга. Мисалы, көп эле мындай өзүнө өзү ишенбейт да. Биз мына кечээ эле Алтынай Мамасадыковна кандай эмоцияны, кандай ишенимди арттыруу керек, өзүңүзгө кандай ишениш керек, ошону аябай мындай түшүндүрүп берди го. Мына ошолорду колдонушубуз керек да. Биз ошону колдонуп эмне кылабыз? Негативдүү эмоциядан арылабыз. Негативдүү эмоция бизге эч качан жакшы нерсени алып келбейт экен. Биз ошону көрө албастыкты, ичтардыкты, таарынычты бүт жок кылабыз дагы. Жаңы эмоцияны пайда кылабыз. Сүйүнүүнү, кубанууну ошолорго алмаштырабыз да. Токтотуп, бирок ошонун жакшы жагына багып беришибиз керек да. Экинчи биздин эмоциябызды түшүрүп, ушул именно жанагы өзүбүздү баягы нервдерибизди, баягы өзүнүн буза турган экинчи негативдүү бул нерсе, чоң нерсе, бул ойлор. Канча миңдеген ойлор келет дейт, бизде 1 минуттун ичинде 600дөн ашык ой келет дейт. Ошол ойлорду карап турсаңыздар, бул ойлор биздин өсүшүбүздөн көз каранды эмес. Мисалы, аябай окуп билим алган мугалимдер деле, мисалы, же болбосо аябай баардыгын билем, мондай научный эмени проект ойлоп чыгаргам деген профессорлордун дагы колунан келбейт экен да. Бирок бул ой андан зависит этпейт экен, андан көз каранды эмес экен да. Муну баарын тең өзүнчө бир нерсени ойлосок, биз эмне кыла алабыз? Байкабай эле кандайдыр бир жашоонун сценарийин түзүп алат экенбиз да. Байкабай ойлонуп атып. Ошондой ой келгенде эмнени кааласаң, ошону тартып аласың дейт го. Биз ошону ойлоп, мисалы, бул мындай болуп калса эмне болот? Балам келатып, түн ичинде келатып коркуп, бирөөсү алып кетсе эмне болот? Же болбосо машина айдап баратат, авария болуп калса эмне болот? Деген ой, деген сыяктуу ойлор дагы биздин эмне кылат экен? Өзүбүздүн эмебизди, энергиябызды баягы терс энергияга ушундай бузат экен да. Ошон үчүн биз эмне кылабыз?
оюбузду да контролдойбуз. Экинчиден эң ошол негативдүү немелерге вибрацияга кетип калбаш үчүн эмне кылабыз? Оюбузду контролдоп, аны да токтотконго аракет кылабыз. Терс ойлорго кетип баратканда эле биз эмне кылабыз? Топтойбуз дагы баягы Хо'oponopono'нун техникасын колдонобуз дайыма. Жакшы ойго алмаштырабыз. Альхамдулиллах деп бизде мусулмандардагы жакшы өзүбүздө бир жакшы сөздөр бар. Бирок андан тышкары мен сени жакшы көрөм, мен сени сыйлайм, мени кечирги деп баягы эле Хо'oponopono'нун 4 сөзүн сүйлөмүн кайталай беребиз дагы, алмаштырабыз оюбузду. Үчүнчүдөн бизди ошо туура эмес негативдүү эмоцияга түшүрбөш үчүн үчүнчү түшүрө турган эң немебиз өзүбүздү өзүбүз сындоо. Баягынтөн бери айтылды аябай. Өзүңүздү ашыкча критикалоо. Мисалы, ар бирибиздин ичибизде өзүбүздүн ички дүйнөбүздө бир внутренний голос деп коет го, ички сезимдерибиз бар да. Ошонубуз бизге дайыма бизди сындай берет да. Баягы ичибизде кичинекей сен эмне минтип айтып атасың, сен антип айтканда сенин жашооң андай болот, мындай болот деп эле бир ойлонуп атып элечи. Менде көбүнчө ошо самокритика деген көп болчу да жаш кезимде. Мен биздин жашоодо негизи эле сен антип жугунба, сен антип айтпа деп эле өзүмдү өзүм басынтып көп нерсени айтчу эмесмин да. Эгерде бирөөдөн бир жаман сөз угуп калсам, ошого кайтарым сүйлөп, мындай каяша айтышканды билчү эмесмин да. Каяша айтышканды билбей эле анан унчукпай эле калып калчумун. Азыр ойлосом, ошол кезде менин өзүмдүн эмоциямды дайыма ички дүйнөмдөн басып койчу экенмин дагы. Эч качан ответ бербей койчу экенмин да. Жаш кезимде көбүнчө ушундай эмоциялар болгон. Ошондон баягы оору пайда болгон экен да. Ошондон оору пайда болуп мен өзүм жаш кезимде ушу именно бронхиттен аябай кыйналгам да. Бронхиттен кыйналып больницага көп жаткам. Кичинекей кезимде көп ооруп ошол бронхиттен көрсө мен ошол кичине кезимен эле өзүмдүн оюмду мындай сыртка чыгара албаган, айта албаган адам болчу экенмин да. Ичимден эмоциямды басып турчу экенмин. Ответ бере албаган адам болчу экенмин да. Ошонун баардыгын кийин изучать эттим да. Сиздерде деле ойлосоңуздар, көп нерсени өз оюңуздарды чыгара албаган болсоңуз, айта албаган болсоңуз, өзүңүздү өзүңүз сындап, антип айтканга болбойт деп өзүңүздү өзүңүз баса берген болсоңуз, анда сизде ошол самокритика деп коет го, өзүңүздү өзүңүз критикалооңуз аябай мындай өнүгүп кеткен да. Өзүнүн оюн айта албаган адамдарда аябай көп да ушундай. Өзүңүздү өзүңүз басынтып, сен аны туура эмес айтып атасың, сен аны туура эмес кылып атасың деген ички сезимиңиздеги баягы кичинекей яны туура жакка багытташ керек да. Бул аябай мындай төмөнкү вибрацияны аябай көбөйтөт да. Анан сиздин ошол күнкү жумушуңуздун, ишиңиздин дагы нерсеси мындай жакшы багытка кете албайт да. Анан төртүнчү бизде ушул төмөнкү вибрацияны күчөтө турган бул кабыл албоо, мисалы өзүңүздү баягы жемелөө. Көбүнчө осуждение деп коет го, өзүңүздү өзүңүз жемелей эле бересиз да. Кээде жок, сен качан ушуну кылып койсоң болбойт беле деп өзүңүздү өзүңүз ичиңен жемелеп эле бул менде күнөө. Бир нерсени кылам дегенде мен ошону кылбай калгам убагында деп эле баягы эски нерселерибизди эле биз эмне кылабыз? Мээбизге кайра алып келип эле жүрөгүбүздөн ошолорго өзүбүздү өзүбүз жемелеп эле эмнеге антип айткан жокмун, эмнеге муну айткан жокмун деп эле өзүбүздү басынта беребиз да. Ошонун баардыгы тең ушул жаман эмоцияларды көбөйтөт экен да. Анан бирөөнү сындап, мисалы кабыл албайбыз да бирөөнүн мүнөзү деп койгонубуз менен ошону пайда болгон бир кандайдыр бир мындай кырс, бирөөнү кээ бирлер жактырбайбыз го, мисалы характери аябай оор экен, кырс экен, ушул жаман неметип кетти, жиниме тийип атат менин деп эле нервибизди корото беребиз. Кечке айтабыз. Менде да бир жолу ушундай болгон да. Бир адамды эле жек көрүп эле ушундай бир күнөөлөп эле ошол
менин жиниме тийип койгондор ичимен эле бук болуп ушинтерчимин да. Бул аябай жаман экен да. Анан башка адамдарды биз сындабашыбыз керек да. Көбүнчө ошо сынчынын сыңар өтүгүм айрык деп койчу эле го. Ошондой да, не суди, судим будешь, не суди и не судим будешь деп коет, Ошон үчүн бирөөнү сындабашыбыз керек да. Биздин ошол сындап бирөөнү кабыл албай койгонубуз, анын мүнөзүн же болбосо анын кыялын. Ал адам өзү эле да, өзүнө керектүү мүнөз, балким өзүнүн жашоосуна ошондой нерсе керектир. А биз аны сындап алабыз да. Анын туура эмес жактарын көрө калып, анын туура эмес айткандарын байкай калып, ошондой убакта биз эмне кылышыбыз керек? Баардыгын туура кабыл алышыбыз керек да. Балким биздей болуп обучениеден өтө элек. Бизде деле ошондой кемчиликтер далай болгондо, чындыгында туура эмес жактарыбыз толтура болгондо, байкабаган сүйлөп алганыбыз, байкабай айтып алганыбыз, байкабаган бир мындай өзүбүздүн кыймыл аракетибизди көрсөтүп алганыбыз, ушунун баардыгы тең эле. Бул башыбыздан өткөн нерселер. Просто биз ошону эмне кылганбыз, өз убагында байкаган эмеспиз, ал адам деле ошондой да. Ошон үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Аны дагы туура кабыл алышыбыз керек ар бир адамды. Анан бешинчиси биздин өзүбүздөгү болгон бардакта, үйүбүздөгү биздин өзүбүздө болгон бардак, мисалы мээбиздеги туура эмес бардак мындай ойлор да. Биздин бул мындай бардак ойлор болгондо кандай болот? Мисалы рок музыканы кимдер жакшы көрөсүздөр? Кээ бир адамдар жакшы көрөт да, бирок мындай рок музыка аябай оор музыка болот да. Мындай кандайдыр бир мындай оор сезимдерди алып келе турган музыкалар да. Мисалы аны может быть ошол ырдап жүргөн, ошондой ошого эмеси кызыгуусу бар адамдар мындай аябай жакшы сезимде угушу мүмкүн. А именно мен мисалы мага аябай оор келет да. Рок музыканы мындай көп көңүл бурбайм ушугачы, мындай уккум келбейт деп айтпайм, анткени биз кандай сөздү айтсак дагы элестетиңиздер, ошол кулагыбыздын угусуна таасирин тийгизет. Ошондуктан мындай менде оор сезимдерди пайда кылат да. Мен ошон үчүн ошол музыкаларга кызыкпайм да. Анан ужас кинолор болот, баарыңыздар билесиздер. Коркуп мындай силкинип, адамдын денесинде бир мындай башкача сезимдерди пайда кылган фильмдер болот. Ошондойлорду көрбөшүбүз керек да. Ошону көрсөк, ошондой бир эмоция пайда болот да. Анан кийин көтөрүлүш, революциялар көп болот, билесиздер. Бир ушундай жиниңизди кыжырдантып, мындай мисалы өкмөткө кыжырданып, ушундай нерселерден алыс болушубуз керек да. Булар биздин эмоциябызды аябай төмөнкү вибрацияга түшүрөт да. Анан художественный литературалар деп коет го, мындай адабий китептерди окуганда биздин канчанчылык мектеп курсунда баардыгыбыз окуганбыз, туурабы? Ал именно биз өзүбүздүн историябызды, өзүбүздүн тиги эмелерибизди калыптандырыш үчүн ошондой китептерди окуткан бизге, адабий китептерди. Ошондой китептерди дин ичинде дагы аябай мындай оор келген эмелер бар, темалар бар. Ошолорду дагы окуш биз үчүн аябай мындай минус энергияны пайда кылат да. Төмөнкү негативдүү эмоцияны пайда кылат. Ошондуктан биз эмне кылабыз? Ошондой китептерди окуганга аракет кылабыз, дагы бизди позитивдүү, мотивационный китептерди аябай окуйбуз. Ушундай алмаштыруу керек да. Анан 6-чы бизде түшүндүрө турган эмоциябызды түшүрө турган бул телевизор, радио, телевизор деп коебуз го. Именно жанагындай кырсыктар болгонду көрсөткөн жаңылыктар ошо телевизордон аябай көп көрүп алып, мындай кечке уйгу туйгулуп ошого мындай алаксыйбыз да. Ошол бизге негативтерди тартат. Ошолорду биз колдон келсе көрбөгөнгө аракет кылыш керек да. Көрбөгөнгө аракет кылыш керек. Анан үйдүн чачылышы биз эмне үчүн ушул марафондорду баштап атканда баягы
тазалануу дегенге аябай көңүл бурабыз. Именно ошол тазалануудан эмне болот экен, биздин эмоциябыз көтөрүлөт, ички дүйнөбүздүн мындай вибрациясы көтөрүлөт. Ошого карата биз сөзсүз тазалык кармайбыз. Үйдүн чагын сүртүп койсок деле бир сонун бир мындай эмоция пайда болот да. Анан ушактардан тазаланабыз, өзүбүздү ушактардан тазалайбыз. Бүт баардык негативдүү, жаман бирөөдөн ушак айтып аткан адамдын жанынан да качышыбыз керек. И өзүбүз дагы ошондой ушактарды айтпаганга аракет кылышыбыз керек да. Мунун баары биздин эмоциябызды түшүрөт да. Анан жетинчи, ушул вибрацияны төмөнкү вибрацияга түшүрө турган эң негизги нерселердин бири бул сиздин курчап турган адамдар да. Курчап турган адамдар. Эми курчап турган адамдарды тандоо керек да. Кайсыл учурда бизде баягы курчап турган чөйрөдөн бир кыйынчылык пайда болот. Бул мисалы бизде иштеген ишибиз бар адамдар бар да, өздөрүнүн постоянный жумушу бар адамдар бар, параллельно бизнес иштеген адамдар бар, туура. Ошол жерде коллективде дагы адамдардын бир өзгөчөлөнгөн айырмалары бар. Бирөөнүн сөзүн угуп, сүйлөшүп отурсаңыздар, кадимкидей бир жакшы нерселерди көп айтат да. Жашоосунда болуп аткан кубанычтуу нерселерди, же болбосо жашоосунда бир сүйүнүчтөрдү, бир жакшы жаңылыктарды, сизди дагы мындай эмоцияңызды көтөрө турган жакшы нерселерди айткан адамдар болот. Бирок арасында да сөзсүз түрдө күнүгө бир кайталана берүүчү бир окуяларды, мындай кыйналган жашоонун немелерин, же болбосо ушундай кошунасында бир болуп кеткен бир жаман эмени, ушундай нерселерди көп айткан адамдар болотого тартат да, эмне эле, сазга тартат. Кечке анын ага кейип, ага кыйналып ойлонуп, өзүңүздүн эмне болот, ички дүйнөңүздөгү вибрация өзгөрүп кетет экен да. Ошону дагы сиздер токтотушуңуздар керек да. Же болбосо өзүңүздүн үйүңүздө эмес, эми жакын туугандарыңызда болуп жаткан эмоцияларды байкасаңыздар, сиздердин эмоцияңызды түшүрө турган жакын туугандар да болушу мүмкүн да. Акырындан алысташ керек да. Эгерде сиздин мындайларды айтпайлычы, мындайларды сүйлөшпөйлү дегендей, мындай эгерде түшүнүктөрдү кабыл албаган адам болсо, жакын тууганыңыздардан деле мындай алысыраак болгон деле туура да. Ооба. Ошол сезимдерден баягы төмөнкү вибрацияга түшүп кетпеш үчүн биз эмне кылабыз? Ошолордон сактанабыз да. Анан эң эмеси, ушул жакын чөйрөңүздүн ичинен кечке эле кээ бир адамдар мындай жертва эле боло берет да. Курмандыкта, өзүн курмандыкта жүргөн адам кылып эле аябай мындай жаман негативдүү нерселерди ортого төгө берет да. Кайра сиз ошондой адамдардан алыстабасаңыз аябай кыйын да. Жертвадагы адамдар, мындай курмандыктагы адамдар сөзүн угуп, аны эметпестен бир аз көңүлдү эле мындай башка жакшы нерселерге буруп, менде ушундай нерсе аябай көп болот. Ушундай мындай жаловаться этип, ушундай айтып аткан адамдарды угуп аткандай болом да, бирок менин ойлорум башка жака кетип калат да. Кетип калат. Ошондой сезимдерден мындай алыстап кеткенге аябай аракет кылам да. Анан сиздер да ошондой болушуңуздар керек. Негизи ушакты жакшы көргөн адамдардан да качыш керек да. Ушак деген жакшы нерсеге алып келбейт. Биздин мусулманчылыкта деле ушак айткан бул эң жаман дейт го. Айткан ушакчы эмес, айтып келген, бирөөнүн сөзүн ташып келген адам ушакчы деп айтат. Бул чындыгында ошондой да. Мына ошолордон алысташыбыз керек да. Анан эң сегизинчиси, оор тамактарды жегенибиз. Оор тамактарды жегибиз келет, 5 бармакты, майлуу тамакты, мисалы этти жегенде эле сөзсүз түрдө мындай майлуу этти, мындай семиз малдын этин жегенде даамдуу болот да. Чындыгында ошондой. Бирок дайыма мындай оор тамакты жеш бул организм үчүн аябай оор да. Сиңиримдүүлүгү начар. Сиздерге мындай уйкуга тартып оор тамактарды жегенде.
жумушка болгон жөндөмдүүлүгүңүз кадимкидей жоголуп ушундай абалга туш келип берет да. Ошондуктан оор тамактарды дагы мындай жеңил тамак менен кошо аралаштырып, өзүңүздүн тамак ичкен тамактарыңызды да контролдошуңуз керек да. Ошол дагы бул өзүбүздүн негативдүү эмоцияларыбызды көбөйтөт экен да. Анан сөзсүз ошол жеңил мындай жашылчаларды эмелер жегенге дагы ошолор менен аралаштырганга биз үчүн аябай мындай тамакты да тандап жештин дагы жолдорун же болбосо туура тамактанууга да өткөнгө өзүбүздү даярдашыбыз керек да. Кээде ошо мындай жакшы сиңбеген оор тамактарды көбүрөөк жейбиз да, бирок диетага отурабыз деп коебуз, бирок отурабыз дегенибиз менен ошо тамак ошондой тамактарга тарта баштайт да. Бирок бул оор тамак дагы денедеги клеткалардын баягы иштешин аябай начарланткандыктан именно ошол убакта сиздер баягы тамагыңыздар жакшы сиңбей ушундай болот да. Ошон үчүн биздин аң сезимибиз дагы мындай бир башкача абалга келет. Оор тамак жегендечи уйкуга тартып, ошо айтып атпаймынбы, бир эс алгыңыз келип жаткыңыз келип, баягы неме деген кыргыздардын сөзү бар го, алыбарды алып жыгам, тиги күчү барды көтөрүп чыгам деп коет экен да. Тамакка тойгондо, аябай оор тамактарды жегенде ошондой бир жалкоолукту пайда кылат да, адамда бир башкача сезимдерди пайда кылат. Ошон үчүн биздин аң сезимибиз дагы ошого баш ийип калат да. Ошондон дагы контролдошубуз керек. Анан 9-нчу дагы нерсе, араңыздарда барбы мындай сөгүнүп деп коет го, мындай жаман сөздөрдү көп колдонуп сүйлөгөн адамдар, мисалы бирөөгө жакшы угулат, бирөөгө жаман угулат. Чындыгында бул жаман сөздөр, сөгүнүп, мындай кагынып сүйлөгөн сөздөр бул негизи эле адамды мындай ички дүйнөсүндө кыжырданууну пайда кылат экен да. Ошон үчүн ошол сөздөрдөн алысташ керек. Ошол сөздөрдү колдон келсе колдонбогонго аракет кылыш керек. Сизде ичиңиздеги мындай уйгу туйгу кылган бир маселелер болгон убакта сиз эмне кыласыз? Сизде бир сөгүнүү пайда болот да. Ушундай ачууңуз менен жаман сөздөрдү айтып жиберген убак болот. Бул ошол негативдүү эмоцияны кайрадан буруп, эмне кылат? Вибрациясын күчөтөт экен да, төмөнкү вибрацияга түшүрөт экен сизди. Именно ошол сөгүнүүдөн алыстаңыз да. Анан 10-нчусу алкоголдук ичимдиктер. Айзада Дүйшөнбековна да айтып кеткен бул жөнүндө. Эң эмеси алкоголдук ичимдиктер бул мээнин иштешин, мээнин аң сезимдин эмесин калыптанууну аябай бузат экен да. Биздин аң сезимибизди тумандатат да, бул туман басат. Анан бизде бир осознанность жок болот экен да. Именно ушу алкоголдук ичимдиктерди бизде мусулманчылыкта дагы буларга жолотпогонго, бирок кандайдыр бир моменттер болот да, ачууну ачып басат деп, мисалы, ичимдикке берилип кеткен адамдар аябай көп да. Именно азыркы ошол аң сезиминде жаман ойлордон алысташ үчүн ошого берилип кеткен адамдар болот. Анткени ошону ичкенде бир унутуп бир нерселерди, анан организмде ички дүйнөнү бир башкача бир абалга келтире турган убак болот. Бирок сознание, именно аң сезимди бизди баягы уктата турган, жок кыла турган нерсе бул ошол алкоголдук ичимдиктер болот экен да. Мына ошондон да сиздер эмне кыласыздар? Токтотобуз. Ошолорду алыстатабыз да. Анан эмоцияны ички мындай Айпер Максатбековна айтпады беле, эйфория болуш керек депчи, организмди ошондой абалга чыгарып, ушундай эметиш керек. Бизде деген вибрация бир төмөн түшүп, бир жогору көтөрүлүп турат да. Биз просто эмне кылышыбыз керек? Ошону контролдогонго аракет кылышыбыз керек да. Эмоцияны эч качан баспаш керек. Баарыбызда бар бир моменттер болот да, ушундай бир ачууңуз келет, ушунчалык бир жиниңиз келген убакта эмне кыласыз? Кээ бир адамдар резко ошону басып алат да, чыгара албай калат. Ошондо болезнь пайда болот, оорулар пайда болот да. Мисалы, бул мисалды да айтып кетишсе керек, эме
ушул мисалды да көп колдонобуз. Дайыма кастрюльда сууну кастрюльга куюп туруп коюп койсоңуз, кастрюльдүн ичиндеги суу эмне болот? Кайнап чыгат. Катуу кайнап чыкканда капкагы жабык турган болсо капкак ыргып кетет. Эгерде жапкан бойдон кармай берсеңиз эмне болот? Ташып, төгүлүп, батпай калат да. Вот адамдарда да ошондой экен да. Эгерде сиздер өзүңүздөрдүн ички дүйнөңүздөрдө эмоцияны басып салсаңыздар, сиздер эмне болосуздар? Орну гана пайда кылат. Мен жана айтып кеттим, мына менин балам астма оорусу менен ооруган. Мен кийин ушул психологиялык сабактарга катышып, эмнеден пайда болгон, ушунун причинасы эмне болду экен деп жүрсөм, көрсөм мен ички дүйнөмдөгү эмоцияны чыгара албай койчу экенмин да. Чыгарбай мен ошону эмне кылчумун? Басчымын да. Мен ошону жок айтпайм деген бойдон өзүмдү өзүм басып койчу экенмин да. Анан ошол менин эмем аркылуу айта албаган ички дүйнөмдөгү сөздөрүм, айта албаган негативдүү ойлорум баары тең ичимде калып калган бойдон, анан менин балдамында ошол именно астма оорусу пайда болгон да. Астма оорусу көрдүңүздөрбү, өзүңүздөр аркылуу, кан аркылуу ошону эмне кылат? Балдарга да берилип калат экен да. Өзүмдө мындай ошол негативдүү эмоция пайда болбогон үчүн, чыгарбаган үчүн меники эмне болгон? Колдорумда дагы ошондой экземалар пайда болгон да. Ошол эмоция эмне болот? Денеден, териден тешип чыгат экен да. Дагы жанагындай ошондой мындай ооруларды пайда кылат экен. Ошондон түшүнгөндөн кийин анан мен азыр эч кандай эмоцияны кармабайм. Ошон үчүн жана выпустить пар деп коет го, именно жанагы ачууну чыгарып салыш керек дегендей. Бирок ачууну чыгарганда эмне болот? Бизде кыргыздарда ушундай да, ушундай ачуун келгенде ким көзүңө көрүнсө, ошого бүт ачуубузду чыгарабыз да. Ким кирип келсе, ошого жинибиздин баарын чыгарып, мен көбүнчө жанагы ушундай жин менен таштылдатып кыймылдап баштачумун да. Тамак жасап аткан даңкылдатып, бул деген эмоция. Ошол эмоцияны баспай туруп бизде көбүнчөсү басып салып ооруга айландырып алабыз. Же болбосо кандайдыр бирөөгө ошол эмоцияны төгүп алабыз да. Бирок, конечно, ошол эмени чыгарыш керек, парды чыгарыш керек, кастрюльдун капкагын ачыш керек дегендей. Ошол пар сыртка чыгып кеткендей болуш керек да. Ошол эмоцияны контролдогонду үйрөнөбүз да. Контролдогон. Ошону кантип контролдойбуз, кантип эмне кылсак болот да. Биз көбүнчө өзүбүз кандай түзөбүз. Ал үчүн эң биринчи биз ошондой отрицательный, кандай деп коет, тескери эмоцияларды биз деген эмне кылабыз? Алтынга айландырабыз. Ошол эмоциябызды биз алтынга айландырабыз да. Алтын деген эмне? Биз үчүн бир баалуу, бир металл, баалуу, аябай жакшы. Алтын дегенде мындай адамдарда бир өзгөчө сезимдер пайда болот да. Байлык дегендей. Ошол байлыкты алгысы келип, ушундай эметкиси келет го. Вот ошондой жага турган сонун бир эмоцияга айландырганды үйрөнүш керек да. Бул биринчиден кантип айландырабыз ошону. Экинчиден эме кылабыз да. Биз ар бирибиз мусулманбыз, туурабы? Биз мусулман болбосок деле башка улуттагы, башка эмедеги ишеништеги, мисалы, башка кандай болсо да баардыгыбыз тең Кудайга сыйынабыз. Кудайым колдосо экен, Кудайым мага ушундай жакшы нерселерди берсе экен деген бизде бир байланыш бар да. Кудай менен байланыш бар. Кайсы верада болсок деле биз ошол верабызда, ошол ишенген Кудайыбызда менен биз дайыма тыгыз байланышта болушубуз керек да. Мындайча айтканда, деги эле биз аалам менен байланышта болушубуз керек. Ошол ааламдан көп нерсе менен суранып, ушундай Кудайымдан бир жакшы жол көрсөтүүнү тилеп, ушундай кылышып, ошон үчүн биз дайыма ушул аалам менен, Кудай менен жакын байланышта болушубуз керек да. Үчүнчүдөн биз деги эле жашообузда физикалык көнүгүүлөрдү дайыма кылып турушубуз керек. Физикалык көнүгүүлөрдү. Бул көп немелерди, энергиянын
жаман минустарды сыртқа чыгарат. Биздин ар бир клеткабызда мындай жылчыкчалар бар. Өзүңүздөр билесиздер, денебиз дагы биздики дем алып турат. Жылчыкчалар бар. Ошол жылчыкчалар аркылуу биз эмне кылабыз? Эмоциябызды ушул физикалык көнүгүүлөр менен да чыгара алабыз. Ушунчалык биз дайыма мындай кыймылда болуп турушубуз керек да. Анан биздин өзүбүздө болуп турган ресурстарды сакташыбыз керек. Ресурс, мисалы, ар бир адамда кандайдыр бир ресурстук бир абал болуп турат да. Мисалы, эми капитал деп коелучу, жана финанс боюнча капитал деп жыйналып турган биздин өзүбүздүн жүрдүнөбүз бар да. Мисалы, ар бирибизде акча тыйын деген сыяктуу өзүбүздүн байлыгыбыз, бир үй бүлөлүк байлыгыбыз дегендей ошондой бар сыяктуу болгон кайсы багытка бурабыз, ошону билишибиз керек да. Кайсы багытка жакшы жакты көздөй бурганга биз дайыма мындай аракет кылышыбыз керек да. Ошон үчүн биз эмне кылабыз? Эмне үчүн биз максат койгула дейбиз? Ошол максатыбызды көздөй умтулганга бизде багыт болуш керек да. Направление болуш керек дегендей. Анан сиз ошону мындай осознанность болуш керек да. Именно сиз ошол сезимдерди бар экенин, жакшы эмоцияга которууга мүмкүнчүлүк боло тургандыгын биз ошону билишибиз керек да. Осознанность болуш керек. Эми биз ошол негативдүү ойлорду чыгаруу үчүн ошол этаптардын баарын тең жакшы билип алышыбыз керек. Кантип эмне кылышыбыз керек, бүт баарын тең жакшы этаптарын билишип алыш керек да. Мисалы, мен сиздерге ошол 10 эмени айтып кеттим жана. Кантип кутулуш керек да. Мисалы, ойлордон, ошондой жаман ойлордон алыс болушубуз керек. Экинчи, дайыма негизи деген биздин ойлор ошо биздин жашообуздун сценарийин түзөт да. Ошон үчүн ошол ойлорду туура багытка коюшубуз керек. Экинчиден, дайыма өзүңүздү түзүңүз да. Түзгөндө кандай? Жанагы дайыма бирөөнү көргөндөрчү, мына биз кээ бир адамдар мындайбыз го, эки бактылуу бала жаштарды көрүп калдыңыз мисалы. Тети баласы кантет, карасаң өзүнчө эле бактылуу, бул эки жакты байкабай эмне биякта элдер турат дегендей мындай сразу мындай жаман сөздөрдү оюңузга келсечи, сиз ошол ойду сиз эмне кыласыз? Башка ойго алмаштырасыз да. Андан көрө мындай деп айтышыңыз керек да. Кандай бактылуу адамдар, азаматтар өмүр бою ушундай бактылуу болгула деген ойго алмаштырып коюш керек да. Же болбосо сиз ушундай жеңиз келип атканда, эмоцияңыз аябай ашып ташып ушундай жек көрүп аткан болсоңуз, бизде деген даже айткан сөздөрүбүздү оңдогула деп үйрөтүп, ушундай үйрөнүп атпайбызбы өзүбүз дагы? Чындыгында ошол сөзүбүздү жакшы сөзгө айлаштырып, жаман сөзгө эмоциябызды кайра башка жакшы сөзгө бура калып, ушундай эмелерди, сөздөрүбүздү алмаштырып, анан бүт бирөөгө айткан сөздөрүбүздү жалаң жакшы сөз сүйлөп, бирөө эгерде жаман сөз сүйлөп атса дагы бактылуу болсо экен, ушул адам бактылуу болсо экен деп, ийгиликтүү болсо экен деп, ушундай тилектерди айтып, биз ошолорду калыптандырып көндүрүшүбүз керек да. Ошондой нерселерге өзүбүздү багытташыбыз керек да. Эмоциябызды эмне кылабыз? Ички энергиябызды жогорку вибрацияга көтөрөбүз. Ушунчалык канчалык жогорку вибрацияга көтөргөн сайын эмне болот экен? Адамдын энергетикасы ошончолук баягы толот экен да. Анан эмне болот? Стимул болот да. Сиз эмне кыласыз? Максатыңызга багыт аласыз да. Бүт бардык жогорку менен, энергия менен бардык нерсени кыла аласыз. Жана тоону томкора аласыз, ойду омкора аласыз дейт го. Ошондой да. Көбүнчө ушу бизде телевизор көргөндөр аябай көп. Бир кинолорго ыйлап, кыйналып, аягына чейин көрүп, ушундай бир жашоодогу бир кыйынчылыктарды көрүп алып эле ошонун жашоосун карачы кандай кыйналып атат деп эле ошого переживание кылып, ушундайлардан алысташыбыз керек.
Адам бирөөгө ыраазы болсок дагы жүрөгүбүздөн ыраазы болуңуздар да. Жүрөгүңүздөрдөн сүйүнүп, ал адам менен кошо кубанып, ал адамга ушунчалык өзүңүздөн жакшы сезимдерди жөнөтүп турсаңыз, сиздин вибрацияңыз эмне болот? Жогорулайт, көтөрүлөт. Ушундай бир сонун сезимдер пайда болот. Ушуларды сезесиздер да. Анан мен сиздерге ушундай сезимдер пайда болгонун байкасаңыздар, мен сиздерге бир жакшы бир эме кылып коеюн. Кантип ошол сезимдерди күндө эртең менен пайда кылса болот. Ар бир адамда кубанган моменттер болот, сүйүнгөнчү. Ар бир адамда бар да. Кубанып, сүйүнүп, ыраазы болуп, ушундай моменттер болот. Просто ошону гана биз эмне кылышыбыз керек? Күнүгө сактап калганга аракет кылышыбыз керек да. Ошол биздин эмоциябызды көтөрө турган биздин эмоциябызды ошол сезимдер көтөрөт да дайыма. Ошон үчүн биз эмне кылабыз? Дайыма минусту плюска айландырабыз да. Минусту плюска айландырабыз. Эми бардыгыңыздар тең өзүңүздөрдү бир калпка келтирип, мындай күнүгө бир сонун бир мотивационный сүйлөмдөрдү жазып алып өзүңүздөргө, анан ошону күнүгө аткарсаңыздар, мен сиздерге ошонун бир үзүмүн эметейин. Анан сиздер өзүңүзгө жаккандай кылып күнүгө ошону колдонсоңуздар болот. Бирок ал сөздөр именно менин эле айткан сөздөрүм эмес, сиздер өзүңүздөр үчүн ошол сезимдерди өзүңүздөр пайда кыласыздар да. Эми бул жөн эле пример. Бардыңыздар бир оңдонуп, жакшынакай отуруп, анан бир аз көңүлүңүздөрдү мага буруп коюңуздар. Түз ылайыктуу болуп отуруп алыңыздар дагы. Анан көзүңүздөрдү жумуңуздар. Көзүңүздөрдү жумуп, анан тынч отуруп, ушундай бир жакшынакай сезимдер менен жакшылап көңүл буруңуздар. Биз эмне кылабыз? Өзүбүздү бир жакшы сезимдер келтиребиз. Көзүбүздү жууп, анан чоң ушундай ичибиз менен дем алабыз. Ичибиз менен дем алабыз. Демибизди мурдубуз менен дем алып, оозубуз менен чыгарабыз. Акырындан 10 жолу ошондой кылабыз. Бүгүн менин күнүм. Менин жаңы жашоом үчүн болгон күнүм. Бүгүндөн баштап жаңы жашоом башталды. Бүгүн мага бардык жакшылыктар келет. Мен бүгүнкү күндө жашап жатканыма абдан ыраазымын. Менин тегерегимде айлана чөйрөмдө кооздукту көрүп турам. Мен ушунчалык жүрөгүм менен максатыма умтулам. Күнүгө мен кубанычтамын, бактылуумун. Мен энергиялуумун. Жашоомо ыраазымын. Мен жашоодогу бардыгына кубанычка, бактылуулукка татыктуумун. Мен аалам менен биздикте тынчтыкта жашап жатамын. Менде сүйүү, бактылуулук, биримдүүлүк, изобилие бар.
Менин жашоом бар. Өзүмдүн жашоом өзүм түзүүчүмүн. Мен эркин адаммын. Мен өзгөчөмүн. Мен чыныгы өзүмдү таптым. Бүгүнкү күн мен үчүн өзгөчө күн. Бүгүнкү күн мен үчүн өзгөчө күн. Чоң дем алып, мурдуңуз менен дем алып, оозуңуз менен чыгарасыз дагы. Өзүңүздүн кубанычтуу күндөрүңүздү көбүрөөк элестетиңиз. Канчалык сиз кубанып, сүйүнүп, бактылуу болгон күндөрүңүздү көбүрөөк элестетсеңиз, ошончолук бул жашоого эмне үчүн келгениңизди түшүнөсүз да. Көзүңүздү ачып, эки жагыңызды карап, бүгүнкү берген ааламдын бактылуу күнүн, Кудайымдын берген рызкылуу күнүнө ыраазы болуңуз. Карасаңыз, айлана чөйрөңүздө кандай сонун жашоо, кандай сонун кубанычтуу күн, кандай сонун кубанычтуу таң атып атат. Сиз үчүн берген ушул күн дагы бир өзүнчө бактылуулук да. Ачуу душман, акыл дос деп коет го. Көзүңүздөрдү ачып, өзүңүздөрдүн баягы денеңиздерге толтура кубанычтуу кабыл да. Сиз үчүн ар бир жашоо бир өзгөчө жашоо. Ар бир берилген күн бул өзгөчө күн да. Эмне үчүн биз ошого женибизди келтирип, башка бир болбогон бир сөзгө таарынып, болбогон бир нерселерге бир терс эмоцияны антып алабыз келбейт. Биз деген ар бир күнүбүзгө ыраазы болуп жашашыбыз керек да. Биздин ыраазы болгонубуз өзүбүз үчүн, нааразы болгонубуз да өзүбүз үчүн. Ошондуктан бул жашоого келдикпи? Биздин ар бир күн берген, Алла Тааламдын берген ар бир күнүн өзүбүзгө бактылуу кылып кабыл алалык. Ар бир күнүбүздү өзүбүз жараталык. Өзүбүздү өзүбүз түзөлүк. Бул сабактар сиздер үчүн. Ар бир сабакта өзүңүздөн иштеңиз. Ар бир күнү өзүңүздүн үстүңүздөн иштеңиз да. Мен музыканы кичине бир аз чоңураак коюп алдым окшойт, бийигирээк коюп алыптырмын. Бирок сиздер өзүңүздөргө жаккан музыканы тандап, өзүңүздөргө азыр күнүгө айтылып атат, күнүгө толтура сонун аудио запистер, видео запистер, аябай сонун, именно сиздин энергияңызды көтөрө турган сонун музыкалар бар да. Ар бир күнүңүзгө өзүңүзгө түзүңүз ушул өзүңүзгө керектүү сүйлөмдөр менен. Өзүңүз үчүн эмоцияңызды көтөрө турган, именно сиздин вибрацияңызды жогорку эмеге чыгара турган сезимдерди калыптандырыңыз да. Ар бир күнүңүздү өзүңүз түзүңүз. Сиз өзүңүз үчүн ийгиликтүүсүз, өзүңүз үчүн бактылуусуз, өзүңүз үчүн ушундай жашоодо жашап жатасыз. Ар бириңиздер үчүн бактылуулук келечекте ийгилик күтүп турат да. Ошого ишениңиз, өзүңүзгө ишениңиз, өзүңүздү дайыма түзүңүз. Сиз бактылуу адамсыз. Алла Таалам жөн эле берген эмес бизди. Бул жашоого жөн эле алып келген эмес. Жөн эле адамдар бул жашоого келбейт. Канчалаган адамдардын ичинен сиз ушул бүгүнкү күндө жашап жатасыз да. Эч качан бул эгерде сиздин жашооңузда болбогон нерселер болуп